Жал айылынын Жан Уя деген садигинде турабыз, номери 56. Бул жерге биздин кытайлык өнөктөштөр келип, баягы акылдуу от казан алып келинди. Кечээ установить эттик. Азыр мына качол иштеп турган убагы, мына дымовой трубадан даже бир түтүн чыкпай эле. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, кандай иштеп атасыз? Жакшыбы? Качол кандай экен? Жакшы, рахмат. Жакшы. Жакшы экен. Бул сырттан айтып берген от казан кечээ жагып баштадык. В целом котел работает, ребята, говорят, успешно. Содержание миллиграмм на метр кубический, сейчас вот где мы стоим, показывает 466. Около дымовой труды показатель вот замеряли 427 миллиграмм на метр кубический. То есть даже около трубы содержание вредных веществ меньше. Bunun en жақсы жери бұл жерге açıp көмір салат экенбиз, салып кое берет экенбиз. Анан бул жерде мына түтүн чыгып атат, ушул көмүрдү газга айландырат экен. Муну жаап коет экенбиз. Болду, качол иштеп атат. Көмүрдөн газ чыгарып алып, акырын качолдун ичиндеги көмүрдүн баарын аягына чейин күйгүзөт экен. Гүл абдан биздин өзүбүздүн от казандарга караганда гүл абдан аз чыгат экен. Мурунку эски от казанда мисалы биз канча температура чыгып атат, биз бул жерден эле көрчүбүз. Буяка отдельно манометр коюп. Азыр болсо бул акылдуу от казандын негизинде өзүндө турат экен. Наружный температурный график менен иштейбиз да, ошого бөлөбүз. Бүгүнкү тышта канча градус болот, ошого жараша каалаган температурага кое алат экенбиз. Азыр мына 60 градуска жетип калды. Бул температурага жеткенде бул жер өзү токтоп, только газ күйүп турат экен. Мына бул жерден көрүнүп турат. Кайра температура ылдыйлаганда кайра көмүр ылдый түшүп, мореки менен кичине провалка кылат экен, көмүр гүлдү түшүрөт экен. Бирок көмүр аягына чейин күйөт экен да мунун.